Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин биология предметинен өтө турган темабыздын аталышы жүлүн. Сабагыбыздын максаты жүлүндүн анатомиялык түзүлүшү жөнүндө түшүнүктөргө ээ болуу. Ошондой эле жүлүндүн аткарган кызматын, жайгашуу өзгөчөлүктөрүн аныктоо болуп эсептелинет. Сабагыбыздан да жүлүндүн түзүлүшүнөн баштасак. Жүлүн сүйрү мээден башталган узун ак жипчеге окшогон бир бөлүгү. Ал омуртка тутумунун каналында жайгашкан. Анын диаметри 1 сантиметрге, узундугу 41-45 сантиметрге жана салмагы 38 граммга жакын зат. Жүлүндүн алдыңкы жана арткы бетинде узунунан кеткен 2 терең кобулу бар. Булар жүлүндү оң жана сол бөлүмгө бөлүп турушат. Ошондой эле жүлүндүн түзүлүшүндө жүлүн челдери бар. Бул челдер ар биринин өз-өзүнчө аткарган кызматы. Эң сырткы чели, эң сырткы катмары бул катуу зат. Андан ичкери карай желе сымал зат, андан дагы ичкери карай бул кан тамырлуу зат. Же болбосо бул 3 катмар менен, 3 чел менен капталып турат. Катуу чел омуртканын сөөгүнө бекем жабышкан жана коргоо кызматын аткаруучу сырткы чел болуп эсептелинет. Ал эми кан тамырлуу чел болсо жүлүндүн тканынын үстүнөн орун алып, азыктандыруучу функцияга же болбосо кызматка ээ. Бул экөөнүн ортосунда желе сымал чел жайгашкан. Кан тамырлуу чел менен желе сымал челдин ортосунда көңдөйчө бар. Ал эми бул көңдөйчө жүлүн суюктугу менен толтурулган. Жүлүндүн түзүлүшүн карай турган болсок, түзүлүшүндө биз буга чейинки түшүндүрмөбүздө айтып кеткендей, арткы жана алдыңкы кобулдарды көрүп жатабыз. Булар жүлүндү оң жана сол бөлүмдөргө бөлүп турушат. Көпөлөккө окшогон зат бул боз заты жана анын айланасында ак заты жайгашкан. Ошондой эле жүлүндөн жүлүн нервтери чыгат, алдыңкы тамырчалар, арткы тамырчалар, ошондой эле жүлүндөн чыккан нерв түйүндөрү. Жүлүндүн орто жери боз заттан, анын айланасы ак заттан турат. Боз затта нерв клеткаларынын денеси, ал эми ак затта нейрондордун узун урчуктары орун алышат. Биз билебиз, нерв клеткалары өзгөчө түзүлүшкө ээ. Алардын узунураак болгон урчуктары, ошондой эле денечелери бар. Ошол денечелери бул нерв клеткалардын денелеринин чогулган заттары боз зат деп аталат. Ал эми анын урчуктары болсо ак затта орун алышкан. Жүлүндүн боз затынын алдыңкы бөлүгүндө кыймылдаткыч нейрондор жайгашат. Ал эми арткы бөлүгүндө болсо жана жүлүндүн каналынын тегерегинде аралык нейрондор жайгашкан. Моюнда жана белдин тушунда жүлүн жооноет. Бул жоон жерлерде нерв клеткалары көбүрөөк топтолушкан. Ошондуктан мындай жооноруу байкалат. Жана ушул жерлерден колго жана бутка нерв талчалары кетишет. Жүлүндөн алдыңкы жана арткы нерв тамырчалар менен башталган 31 жуп аралаш жүлүн нервтери чыгышат. Бул нервтер ар бир органга барышат дагы, алардын кызматын тейлешет. Алдыңкы тамырчалар менен кыймылдаткыч талчалар жүлүндөн кетет, ал эми арткы тамырчалар менен жүлүнгө сездиргич талчалары келет. Эми биз жүлүндүн функциялары же болбосо аткарган кызматтарын карап өтө турган болсок, анда анын кызматын 2 түргө бөлүп койсок болот. Рефлекстик жана өткөргүчтүк. Анда эмесе ар бир кызматына ой жүгүртүп көрөлү. Рефлекстик функциясы организмди жөнөкөй рефлекстер менен камсыз кылат. Жөнөкөй рефлекстер булар мисалы үчүн колду, бутту чоюу, же болбосо бүгүү, тартып алуу, же болбосо
Бизде медицинада белгилүү болгон эле тизе рефлекси. Эгерде тизеге ура турган болсо, анда тизебиз рефлекс сыртка жооп катаруу бутубузду көтөрүп жиберет. Бул жөнөкөй рефлекстердин катарына кирет. Ошондой эле кээ бир татаал рефлекстер менен камсыз кылат. Бул функция болсо боз затка тиешелүү. Биз буга чейин көргөндөй эле жүлүндө боз зат жана ак зат байкалат. Ал эми ошол боз зат менен ак заттын экөөнүн аткарган кызматы эки башка. Демек рефлекстик функциясы бул жөнөкөй рефлекстерди ишке ашыруу болуп эсептелинет. Ал эми өткөргүчтүк функциясын карап көрөлү. Жүлүндүн ак заты боюнча импульстар мээге карай барышат. Мисалы үчүн териден, булчуңдардан жана ички органдардан. Мисалы үчүн биздин мисалыбызда көрүнүп тургандай эле күйүп турган отко колубузду өтө жакын алып бара турган болсок, биздин тери рефлекстерибиз эмнени сезе алышат? Алар жылуулуктун ашыкча өлчөмүн сезе баштайт. Ал учурда биздин рефлекстерибиз аркылуу, нервтер аркылуу жүлүнгө сигнал барат, же болбосо импульстар барышат. Ал эми ал импульстарды жүлүн мээге карай жөнөтөт. Мээдеги анализаторлор анализдеп бизге демек отко тери тийип жатат деген сигналды берет. Бул учурда импульстар жүлүн аркылуу өтүп, колго барат дагы, булчуң нервтери дагы иштеп, биз колубузду артка кайра тартып алабыз. Бул учурда жүлүн импульстарды мээге карай өткөрүп жатат. Ошондой эле мээден кайра келген сигналдарды дагы өткөзүп жатат. Жүлүндөгү кыймылдаткыч нейрондорго өткөрүп жатат. Ушул процесс жүлүндүн өткөргүч функциясы деп аталат. Жүлүн эң эле жөнөкөй кыймыл рефлексти да өзү жөнгө сола алат. Мисалын тизе рефлекси деп айтып кеттик. Татаал рефлекстерден кыймылдардан баштап эмгекке кеткен аракеттердин бардыгы мээнин көзөмөлү аркылуу жүлүндүн катышуусу менен камсыз болот. Демек, мээден берилген сигналдын бардыгы биздин организмибизде жүлүн аркылуу өткөзүлөт. Эгерде сабак түшүнүктүү болгон болсо, анда биз кайталоо үчүн суроолорду карап өтөлү. Жүлүндүн түзүлүшү кандай? Жүлүн кайсыл жерлерде жоонойот жана эмне себептен жооноюп жатат? Жүлүндүн канча нерви бар жана алар кандай башталышат? Акыркы сурообуз жүлүндүн негизги кызматтарын же болбосо функциялары кандай? Ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылалы. Үйгө тапшырмабыз 26-27 бетти 9-параграфты конспект кылабыз. Ошондой эле 11-сүрөттү дептерибизге тартабыз. Ошондой эле таблицаны толтурууга аракет кылалы. Жүлүндүн затын жазабыз. Мисалы үчүн бизде катуу чел, желе сымал чел, жүлүн нервтери, алдыңкы тамырча, кан тамырлуу чел. Ал эми силер үйдө ушул заттардын аткарган кызматын жазгыла. Жүлүн эмне үчүн омуртка тутумунун каналында жайгашып жатат? Биз билебиз, жүлүн омуртка тутумунун каналынын ичинде жайгашып атат. Бул фактыны силер биологиялык маанисин түшүндүрүп берүүгө аракет кылгыла. Саламатта калгыла.